السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا حميراء. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem кейде Айшаны өзді Хумайра деп шақырчу. Айша деп шақырчу емес. Айша деп атын атачу емес. Я Хумайра, о Хумайра. Хумайра деген аппағым деген. Аялыңа аппағым дегеле бүгін бар. Соғып қалсаңдар. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin özde apпағым деп еркелетіп шақырчу. Қара. Анткени ушул аппағым деп атоо ал Айшаны өзге жаққан ысым. Айшаны Айш деп еркелетіп айтуу ал Айшаны өзге жаққан ысым. Bir gün Ayşe nevis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ya Resulallah kullu nisaike leha kunya gayri o Allah'ın elçisi menden başka jubaylarınızın barının ılaqap atları var. Özü ata enesi koygan atından başka da ılaqap atları var. Nege meni oşul ılaqap at menen çakırbayız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kanday talaşıp tartışıp ağa cevap kaytarbay turup fekennahu Ummu Abdillah Ummu Abdullah dep atap koydu. Abdullah'nın apası dep atadı. Peygamberimizden Ayşe'nin bölük jubaylarının bari törөгөндүгү üçün balasının atı menen atalçu. Muhammed'in apası, Ahmet'in apası degendey misалы. Ayşe nevis törөгөн emес. Ya Resulullah, mağa da bir ılaqap at koyunчu, men ılaqap at menen çakırılganымды жақсы көрүп атам. Oşo başka jubaylarыңызды ылaqap at menen erkeletkенде erkeletinчи, men kızganıp ketip bartam. Meni da ылaqap at menen çakırınчы dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan жок да, sen birinci törö. Ambala at koyup turup anан кийин фаланчынын апасы деп айтам деген жок да. Жагат экен ылaqap at. Ummu Abdillah Abdullah'ın apası деп çakırıp koydu. Бирок Айшаны өз төрөгөн эмес. Araplarda ушундай bir salt var. Бұл dinde ушундай salt болуш керек өзү. Эки жаш үйлөндү. Үйлөнгөндөн кийин көп өтпөй туруп эле экөө бири-бирин ылaqap аттар менен чакырат. Күйөөсүнүн аялы Abu Yusuf deyt, Yusuf'tun atası deyt, ayala jubayın, kүйөөсү jubayın, Ummu Yusuf deyt, Yusuf'un apası deyt, bирок Yusuf'tan taptakır kabar жок. Bol ele gari Yusuf. Үйлөнгөнүнө bir hafta болуп атат. Бирок кош бойлуу болуп, ай күнү жетип, төрөсө Zeynep төрөдү да. Кыз төрөдү. Алар эчтен кабар жок эле Yusuf'тун атасы, Yusuf'тун апасы болуп аталган. Эми бияк чатак болду. Yusuf төрөлбөй калды, Zeynep төрөлдü. Эми Ummu Zeynep, Abu Zeynep болойлу дебейт эч качан. Башында ошол Yusuf'тун атасы, Yusuf'тун апасы болуп аталып кала берет. Анча-мынчалар балдардын атасы деп жубайы күйөөсүн кайрылып калат. Күйөөсү дагы балдардын апасы деп кайрылып калат. Бул дегени жубайына болгон жылуу мамиле сыйылмады. Демек, ушинтип атоо жана ушинтип жашоо эркектин милдети, ушул милдет аткарылыш менен аялдын укугу сакталат. Аялдык анан жубайлык укугу сакталат. Кийинкиси غض الطرف عن بعض نقائصها. Ayaldın jubayının kebir kemçiliklerini köz yumup kol şiltep koyuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yefrak mu'minun mu'mineten in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Sadaka Resulullah. Peygamberimiz aytdı. Bir mümin erkek özünün mümin ayalının jagımsız bir jaman münözünü açuğlanıp
аны менен жекжаат болуп акыйнеге айтышпасын. Сабыр кылып, ачуусун жутуп койсун. Жаман көргөн, жакпаган мүнөзүнө Аллах экинчи бир мыкты мүнөзүн көрсөтүп коет, аялынын экинчи мыкты мүнөзүнө ыраазы болуп жашай берет. Аял да ушундай. Бирде кабагынан кар жаап, бирде тарс эле күн чайыктай ачылып кете берет алардык. Баягында күн күркүрөп турган мезгилдеги мүнөзүнө кичине тоңуп үшүп койсок, чыдап күн чыккан мезгилде баягы үшүгөндөр бүт барды кетип калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы инсан, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өз жубайларынан кээ бир жагымсыз мүнөздү көргөндө сабыр кылып, бир аздан кийин мыкты мүнөз мага азыр көрүнө калат. Булуттан чыккан айга окшоп деп. Күткөн Пайгамбардын жубайлары жакшы мүнөзүн көрсөткөнгө аракет кылган, ошол жакшы мүнөзүн көрөр менен бая жанарактагы эле жакпаган жаман мүнөзүн унутта калтырып кол шилтеп койгон. Ал Пайгамбарыбыздын бизге көрсөткөн сүннөтү. Ушуну аткаруу биз үчүн милдет, ал эми бул милдетти аткаруубуз менен өз жубайларыбыздын укугун сактайбыз. Биз бүгүн жубайыбыздын ушундай жагымсыз мүнөзүнө сабыр кыла турган болсок, анда биз бир үй бүлөнү сактап калабыз. Жогорку хадистегидей, биз жубайыбызды бүгүн эркелетип чакырсак, анда бизден тарагандардын мейли күйөө балаң болобу, мейли неберең болобу, мейли келиниң болобу, бардыгы бири-бирин эркелетип чакырат. Унутпашыбыз керек. Биздин бул жашообуздагы жасап жаткан мамилебиз өзүбүздөн кийинки урпакка ошол боюнча мурас болуп өтөрүн унутпагыла. Бүгүн силер жубайыңарга корс мамиле кыла турган болсоңор, анда силердин да кызыңарга корс мамиле кылчу жолугат. Жана силердин балаңарга корс мамиле кылчу келин жолугат, Кудай сактасын. Андыктан урпакты зар какшатып кыйнамаш үчүн азыр биз мамилебизди оңдойлу. Анткени мамиле ал урпакка мурас калчу нерсе. Садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун карим. Аллахумма иннака афуун карим. تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك.